Stories'ti kozdoo үчүн жасайбыз. Алгач биз stories'ке жаңы stories тандап алабыз. Андан соң бул жактан биз каалаган сүрөттү тандап алабыз. Муну тандап алгандан кийин достор, мынакей жогоруда 3 чекиттин жанындагы 3 звездочканы басып туруп, бул жерден каалаган ныбызды тандап алабыз. Мисалы, мынакей муну басканыңызда мынтип нурларды жаадырат. Ал эми буга экинчисине ар бирине кирип көрсөңүздөр болот. Мынакей мында сүрөттү өзүң гана жакшылыкка көрсөтөт. Мынакей буларда ар кандай фондорду берет. Мынакей стористи сиздер ар кандай кылып каалагандай өзүңүздүн табитиңизге жараша фондорду тандап алсаңыз болот. Мынакей достор, кайсыга ар бирине кирип көрүңүздөр. Сизге кайсынысы туура келип, кайсынысы жаккан болсо, ошондой кылып туруп стористи коздоп алсаңыздар болот. Мынакей ар бирине кирип көрүңүздөр. Сиз өзүңүздүн табитиңизге жараша бул жерде ар кандай өзгөртүүлөр, ар кандай коздоолор болот. Мисалы, мынакей ар бирине кирип көрүңүз. Сизге бириси жакпаса, экинчиси жагышы мүмкүн. Каалагандай фонду тандап алсаңыз болот. Мынакей мен бул жерден азыр ушул фонду тандап алдым. Мынакей көрдүңүздөр, мындан нур чачырап турат. Бул жерде жогорудагы птичканы басабыз. Бул жерге эми текст кошобуз. Күн. Эми мындан түс тандап алабыз. Мисалы, ушул жердеги гүлдөргө окшош элек күн деп жаздым. Түсү дагы ошого жараша болду. Эми бул сториске бөлүшсөк болот. Мынакей азыр публикацияда.